Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Алыскы Москва шаарынан жалпыңыздарга салам жолдоо менен биргеликте эле мага келип түшкөн кайрылуулар, үн билдирүүлөр, СМС каттарга жооп берип коюуну туура көрүп турам. Айрыкча мени таасирленткени Ош областындагы Ноокат районунун тургуну Аксакал атабыздын кайрылуусу болду. Аксакал атабыздын кайрылуусун азыр ушул жерге тиркеп кетейин. Кандайсыңар кыздарым, балдарым? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Мен баягы эле Ноокат районунан чалып атам. Комментарий берип атам. Ноокаттык абаңардамын. Айланайын жаштар, Адахан Мадумаровго жеткизгилечи жанагы Ороз айымга, кызыма. Бул кырылып кала турган болдук. Кыргызстанда билинбегени менен күнүнө 4-төн 5-тен кече бир күндө 34-32 адам өлдү деп атат. Адахан Кимсанбаевичка бир-экөө үчөөсү биригип бир тегерек столлабы эмне кылышат? Бул ушунча эл бир президенттин көзүн карайбыз. Кете албайбыз, айдай албайбыз, айта албайбыз деп отуруп, бул Кыргызстан кырылып калбайлы, колунан келбей табы. Ушунча 6 миллион калп. Бул акыры неме дешими дагы билбей калдым. Бир толковый генералдар бар, отставкада жүргөн, чоң ак үйдө иштеп кеткен чиновниктер бар. Чоң иштегендер, академиктер бар, профессорлор бар. Ошолор менен акылдашып, бир нерсе кылыш керек да буну. Ушул мен айтып аткан сөздөрүмдү да комментарийлерде толуп кеттирим. Бул бир шокендин көзүн карайбыз, бул тоок мекенде булар эчтекен чече албаган. Айланайын, Москвадагы жаштар, по территориям московский, территориядагы Москвадагылар жаңа группаларга жөнөткөн Адахан Мадумаровго жанагы Ороз айым кызыбыз. Бир нерсени ойлонуш керек да, балдарым, кыздарым. Эми үйдөн чыкпагыла, башка кылгыла дейт. Айыл жергесинде биз айыл жергесинде жөн эле өлүп калгыдайбыз. Тоң коюп катып калгыдайбыз, скорый барбаса, башка барбаса, ну ладно, хорошо, үйдөн чыкпагыла дейт, скорый жок, башкасы жок. Бизге окшогон аксакалдарга бир 60-тан ашып, 70-тен ашып, 80-тен көрүп, бул неберелерибиз кыйын болот, небере балдар болачак. Айланайын, ак үйдөгүлөр иштебегей, жокпу? Президенттин баш кылып калгандарын каш кылып туруп жок кылыш керек да, бир тегерек стол болуш керек да. Адахан Кимсанбаевичке бир нормальный Ороз айым түшүндүрсүнчү, ошо кызыбыз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул Аксакал атабыз жан дүйнөсү менен күйүп, жанып, эртеңки келечек муундун тагдырына кайдыгер карай албай, боздоп, сыздап, кайрылып жатат. Урматтуу мекендештер, мен ушул Кыргызстандагы акыркы абал боюнча өзүмдүн ой пикиримди билдирерден мурда сиздерге Касымалы Баяленовдун Ажар аттуу прозасын сиздердин эсиңиздерге салып кетүүнү туура көрүп турам. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 20-кылымдын башындагы кыйналган бир кыздын тагдыр баянын жазат. Ажар башка кыргыздардай эле Кытайга үркүп качкан кыргыздын бир кызы болот. Тилекке каршы тагдырдын оор турмушунан улам өзүнүн абасы Ажарды бир уйгурга 3-чү аял болуп сатып берет. Ошондо Ажар 3-чү аял болуп ушун менен жашаганча мен ала тоомду көздөй качканым артык деп бир ширеңкени көтөрүп, ала тоосун көздөй өзүнүн эркиндиги, бактысы үчүн качып жөнөйт. Бирок Ажар жолдо келатып карышкырларга жем болуп өлөт. Ажардын өлүмү менен эркиндиги үчүн, бактысы үчүн, жаркын келечеги үчүн күрөшкөн жигит кыздар түгөнүп калган жок. Биз дагы чет мамлекеттерде өзүбүздүн бактыбыз үчүн, өзүбүздүн жаркын келечегибиз үчүн, өзүбүздүн эле эмес, өзүбүздүн элибиздин, мамлекетибиздин келечеги үчүн күрөшүп жүрөбүз. Эми урматтуу мекендештер, бул Кыргызстандын башына түшүп турган апаат бүткүл дүйнө жүзүнө келди. Бирок кыргыз эли биз татыктуу ушул апаатты
жеңип жатабыз деген үмүттөмүн. Себеп дегенде бийлигибиз чабал болсо дагы, өкмөтүбүз өксүк болсо дагы, биз эл биримдикте бири-бирибизге жардам берип, колубуздан келген моралдык, материалдык жардамыбызды көрсөтүп, кыйналгандарды таштап койбой, өзүбүздүн тагдырыбыз үчүн өзүбүз күрөшүп атабыз. Мына ушундай учурда биздин жонубуздан кайыш тилип, чек аралардан акча уурдап, мамлекеттин бюджетинен уурдап, элибиздин эсебинен уурдагандар анча-мынча уяты жоктор, Кыргызстандын келечеги үчүн салым кошуп атам деп 5-10 тыйынын берип, бизди дагы деле алдап жатат. Өткөндө бир журналист жазды эле. Кыргызстандан 10 тоог уурдап, 5 жумуртка кайрымдуулук кылып койгон кээ бир эр азаматтарды баатыр деп чыкпадыкпы? Ушул туурабы деп. Көрдүңүздөрбү? Биз адал менен арамды айырмалай албай калгандыгыбыз үчүн, көпчүлүк ушул ууруларды шайлап, ошолорго ишенгендигибиз үчүн, ушул апаатта бийлик элин ойлоп, элине татыктуу шарттарды түзүп бере алган жок. Биз качанкыга чейин ушуларга ишенебиз? Качанкыга чейин ушулардын азабын тартабыз деген суроо ар бирибизде болуш керек. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин башыбызга апаат түшүп турганда жогорку кеңеш каникулга кетти. Бийлигибиз болсо шайлоо болот деп колун койду. Эми ушундай кезде элибиз болсо кыйналып турат. Ошол шайлоого чуркаймын деп улакчыларыбыз бир козуну жетелеп, казанга ыргытып, ошонун шорпосун ичип, агитаторлор болсо 5-10 миң сомдун кайгайын кылып атат. Биз мынтип жүрсөк кантип өнүгөбүз, кантип таза, татыктуу адамдарды мамлекет башына алып келебиз. Өзүбүздүн ден соолугубузду жакшы карап, кайгы капага малынбай, позитив менен бул ооруну жеңсек болот. Келиңиздер, көңүлүңүздөрдү көтөрүңүздөр, жакшы нерселерди ойлоңуздар, жаркын келечекти ойлоп, өзүңүздөрдүн балаңыздардын күлкүсү менен айыгып кетиңиздөргө тилектешмин. Мен бул жерге биздин кыймылды колдойм деген, биз менен бирге өзүнүн видео билдирүүлөрүн таштайм деген, үн билдирүүлөрүн таштайм деген ар бир Кыргызстандын жараны үчүн менин WhatsApp номеримди ушул жерге калтырып кетем. WhatsApp номериме видео билдирүүлөрдү, өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди калтырып, биргеликте ушул апаат менен, ушул чабал бийлик менен күрөшүү үчүн жалпыңыздарды катарыбызга чакырабыз. Рахмат. Бир эле момундай бирөөгө таандык болгон кесени уурдап алсаңыз, сизди ууру деп атпайбы? Ууру деп атат. А сенин келечегиңди уурдап кеткен кишини сен ууру дей албайсыңбы? Ууру эки түрдүү болот экен. Бирөө сенин буюмуңду уурдайт, бирөө сенин келечегиңди уурдайт. Түшүнөсүзбү? Сенин балдарыңдын, сенин неберелериңдин тагдырын, келечегин уурдайт. А ошол ууруларды эл көтөрөт, башына көтөрүп алып. Бир кесеңди уурдап кеткен ууруну. Өлүңдү көрөйүн, мына ол ууру экен. Атаңды озурайын, мына ууру экен деп көкүрөгүнөн түртөт. Болгону кесеңди уурдаптыр. А сен келечегиңди, өлкөңдү, тагдырыңды уурдап кеткен кишини неге көкөлөтөсүң колуңа көтөрүп алып? Же буга да чоң көп акыл керек түшүнүш үчүн. Мына ошол келген депутаттар, келген министрлер, бул соода. Сен добушуңду 1000 сомго саттыңбы? Ошол депутатка. Ал депутат келип, сенин келечегиңди $1000 сатат. А ошол $1000 ким сатып алат дейт? Министр сатып алат. Эмне үчүн? Добуш алат. А ошол келген министр сенин келечегиңди $10.000 сатат. А ошону министр кылган президент өлкөнүн тагдырын, өлкөнүн келечегин миллиондогон долларларга сатат. Демек, булактын башы сен экен го. Коррупция сенден башталып атпыр го. Коррупция менден башталып атат. Мен добуш берип ит болуп атам. Мен алкымымды тыя албай атам деп ар бир кыргызстандык өзүнүн мындай караш керек, дагы жоопкерчилигин сезиш керек. Бир киши оңдой албайт. Бир киши өзгөртүп жибере албайт. Эгерде бүтүндөй эл ошого туура мамиле жасабаса. Мына Харун ар-Рашид деген аябагандай белгилүү падыша болгон, халиф. Ошо киши айтат да,
мен бір бұлақмын дейді падыша. Егерде жердегі райондың, областың акимдері, жетекшілері, министрлер, бұлар өзен суынан ағып келген сулар дейді. Егер мен таза болсам, алар кир болып, мені өзгөрте албайды дейді. Егер мен бұлақ қатары таза емес болсам дейді, өзен сулардың пайдалығынан, тазалығынан пайда жоқ дейді. Не деген философия? Не деген салыштырмалы? Мындан жөнөкөй, мындан жалпақ, түшүнүктүү тил менен кантип түшүндүрүү керек? Мага көпчүлүк сиздин кесиптештериңиз айтат да, сиз мындайраак жалпак тил менен түшүндүрсөңүз деп. Мындан жалпак кайсы тил бар? Силер кайсы саясатчыны көрдүңөрбү? Мадумаровдон артык, ашык кыргыз тилинде жеткиликтүү кылып сүйлөп түшүндүрүп бергенди. Көрсөткүлө анда, могого окшоп сүйлөгүлө деп бирөөнү көрсөткүлөчү. Кимге окшоп сүйлөшүм керек? Спикериңерге окшошум керекпи? Президентиңерге окшошум керекпи? Премьериңерге окшошум керекпи? Депутаттарыңарга окшошум керекпи? Кимиңерге окшошум керек акыры?